Сөз депутат Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Рахмат. Күч органдары кечеги чабал аракети менен Атамбаевка жан тарткандай болдуңар. Бүтүндөй мамлекетти, бүтүндөй күч блогун дискредитация кылдыңар. Эл караган жүзүн жер караттыңар. Орозбек Найманович, сиз я не ожидал дейсиз. Атамбаев 10 жолу какшап айтты го, келсе атышам мен, куралым бар деп. Анан ушуну кантип күтпөдүм деп айтасыз, мен ошого түшүнбөйм да. Азыр эми мындан ары кырдаалдан кантип чыгышыбыз керек деген маселенин үстүнөн биз ойлонушубуз керек. Биринчи кезекте барымтадагы жанагы 6 спецназды бошотушубуз керек. Алар азыр кой берилдиби азыр? Менде маалымат жок азыр. Мына эми ал 6 балабыз ошол жерде жатат. Атамбаевтан жана анын тарапкерлеринен бүт курал жарактарды алышыбыз керек кайра. Кудай сактасын, бирок мына азыр саат 4-тө дагы чогулат деп атат. Ал киши ошол куралды элге каршы колдонуп туруп, кайра аны бийликке шылтап койгондон кайра тартпайт. Биз ошого ишендик. Өзүнүн керт башын ойлоп, бүтүндөй өлкөнү бүлүккө салып атат. Дүйнөнүн кайсы мамлекетинде бар? Өлкөнү 6 жыл башкарган адам өзү курал көтөрүп, чырактай балдарды өзүнүн жарандарын аткан. Бул кечирилгис ката. Биз ошону азыр кырдаалга көз салып, дагы эмне болуп кетет экен деп унчукпай отура албашыбыз керек. Бул Атамбаевдин соңку аракеттери. Кечирилгис. Тарыхта мындай болгон эмес. Мына Текебаев келди, Садыр Жапаров келди. 3 жаштагы кызы менен Аида Салянова түрмөдө отурат. Алардын баары мыйзамга башыйды го. Бул киши керт башын ойлоп, аялдарга, жаш балдарга жашынып, таштарга жашынып, ошол жерде 6 жыл башкарганда курган хан сарайына жашырып алып, өзүбүздүн чырактай жарандарды аткан. Ушул кантип болсун? Анан мындан ары чагымчылдыкка жол берген, жанагындай интернеттеги билдирүүлөрдү дагы чектегиле. Жерлерге, улутка бөлүнгөн ар кандай чагымчылдык аракеттер болуп атат. Ошону дагы токтотууга күч органдары, мына башкы прокурор Оюн бүтүрүп алсын. Улуттук коопсуздук кызматы, МВД баарыңыздар бизге мамлекеттин бүтүндүгү эң маанилүү. Бизге бийлик же төбөлдөрдүн бийлик талашы маанилүү эмес. Ар бир жарандын, ар бир биздин аскер болобу, жөнөкөй врач болобу, бирөөнүн дагы өмүрү бийлик талашка арзыбайт.